Assalamu alaikum урматтуу туугандар, Жалал Абад шаар тургундары жана меймандары, адилеттүү жарандар каналынын көрүүчүлөрү, подписчиктери, хейтерлери. Мен дайыма ушул жер түгүндөгү өтмөктү тартамын, айтамын, кайра эле айткам, канча жолу курулуп атканда эле айткам. Буну сафари куруп атат, бул жакшы болбойт. Себеби сафари оштогу достук көпүрөсүн куруп, ушу убагыт түшүп бирөөнү өлтүрүп коеюн деген. Мына түнү менен жамгыр жаады эле, өтө катуу эле жааган жок. Мына адамдарды дүкөндөргө кирип суу бүгүн куруп аткан алып чыгыптыр. Мына утеплитель мына көрүп атасыңар, суу өткөн. Мына бул жерде адамдар топтолуп обсуждение кылып атат. Бул уста да жана алып чыгып койду эле бар жоону. Байлыгын эшикке азыр кургатып айра киргизген окшойт. Муналарды карагыла. Мына. Şu бул бир нече убытакта бул. Бул бирөөлөр товарлары бар бул жерде. Турабы? Товарларыңарга зыян келди да. Наргы мелочтар. Былтыр да бир болгон, ошол. Ошондо айтылган. 3-cü жол болчу. Şu жамгыр жаса эле. Ушул өтмөктү 27 миллион сомго курган. Куруп атканда эле не то куруп баштаганда бир нече специалист адамдар, жөнөкөй адамдар деле айткан. Туура эмес куруп атасыңар, эртең эле жана болот деп. Турбасы жок. Жөн эле. Жөн эле сливти жөн эле вид коюп койгон. Жөн эле мен чукулап көрдүм. Көз боюм ошол. Мына 27 миллионду алып подрядчик. Даже слив куюп аптыр. Үстүдөн суу өтүп атат, жамгыры. Эми күч кубат берсин силерге, Кудай. Светта иштебей атат деген, Ошол биз жоктон көрө жогору эшелдагы пайда болуп калды. Эмне кыласың, чукулап. Эми чукулаган жокмун. Кетип атсаң эле мына өзүң алдыңдан чыгат ушул. Ушул өзү чыгат. Наргы бетти дагы bundan да хуже. Ушуну кылып атканда эле сразу акчаны урдабай, дойло албай. Жакшы кылып койбойбу? Рахмат көргөнүңөргө барыңар.